Ассаламу алейкум, жамат такси коллегалар. Барыңыздарга кутмандуу куш убак күнүңүздөр менен, кечиңиздер менен, таңыңыздар менен. Акыркы жаңылыктар такси сферасында Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп атат? Эртең 22 август, то есть бүгүн акыркы күн оң рулдуу машиналар такси кызматында иштейт. Эртеңден баштап 22 август. Оң рулдуу машиналар в перевозках пассажиров категорически запрещается деген закон уже чыккан. Эртең уже ал ишине кирет, жана гаилер уже текшерип башташат. На подлинность такси ичин адам болгон болсо уже сурапчы, типа бул ким, таанышыңбы, таанышың эмеспи, каяктан келатат, эмнеге баратат деген вопростор тоже ишке ашат. Ошол үчүн эртеңден баштап проверка катуу болот. Менин оюмча гаилерге дагы уже жумуш бир топ кыйлага пайда болот. Бирок оң рулдуу машиналар доставкада иштесе боло берет. Анан кийин менин лично оюм жанагындай местный таксиде иштесе болсо керек деп ойлоп атам да, бирок ал менин оюм. Экинчи жаңылык. Такси кызматында иштеп жаткан таксисттерге жакшы жаңылык бул, конечно, бирок потребительдерге жаман жаңылык. Себеп дегенде таксинин баасы көтөрүлдү, уже эле көтөрүлдү. Аны байкап атсаңар керек өзүңөр деле. Бул биз үчүн жакшы. Потребительдер үчүн бир аз спорный моменттер пайда болуп, мынакей кече уже көптөгөн суроолор менен якобы көтөрүлүш чыгарылыптыр, то что кымбат болуп атат такси наркы бергенде. Мен деле бүгүн пассажирлерден уктум, өзү 4-5-үнчү что-то баалар аябай кымбаттап кетти деп, анан кийин даже эконом почти как комфорт турат дейт. Мен ошого обидно болуп атат мага, дедим. Эконом кичине арзаныраак болуш керек деп кылсам, дейт. Эртең эми дагы ошондой бир аз эмелер болот. Так, лицензия боюнча, лицензия тоже ишине кирип атат экен, уже жакындан баштап иштейт экен. Лицензия боюнча маалымат кандай десек, юридический лицолорго 1000 сомдон болот экен лицензия, а частныйга 500 сомдон. Каерден кантип алат, аны уже разрабатывают, я так понимаю. Пока что официально чыга элек, но менин жеке оюм, лицензияны, по-моему, именно жанагы брендированный машиналар алат болуш керек деп ойлоп калдым да. Себеп дегенде кече окуп көрсөм ошондой информация менен таанышып калдым. Но это тоже пока недостоверная информация, ошого бир аз эме кылмыштын немеси жок. Жакында чыгат болуш керек официальный информация. Так, анан эме боюнча электро же электро эмес кандай машина жакшы деген вопросту эмнегедир менден чалып көбү сурап атат. Себеп дегенде видеоңу көрүп сенден советиң угайлы дедик, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп аябай көп сурашты. Аябай көп деген кандай, 100-200 адам эмес, 20-30 адам эле сурады. Кээ бирлери барып алгандар болду, кээ бирлери чалып эмне болду, берки электромашина кандай болот экен, эмне болот экен деп тоже аябай уже чалып сурап атат. Бардыгын эле по факту жооп берет атам. Ошол боюнча сиздерден бир сураганычым бар эле. Кандай деп ойлойсуздар? Конкретный айтып чыгайынбы ошону? Электро менен электро эместин таксиге кандай эмеси бар? Не десем? Минус плюстары, так скажем. Ошону эгерде колдосоңуздар, давай деп эме кылыңыздар, там плюсту коюңуздар же электроны жөнүндө айт деп жазыңыздар комментарийге. Мен ошого отдельный выпуск кылып туруп, уже ушул күнгө чейин чогулду информация, совет бергенге деле даярмын ужечи. Просто аз биякта аралаштырып келген жок ошол үчүн. Анан достор, кимде ким аренда, выкуп же жөн эле жандай машинасын реклама кылып жол жобосун издеп жаткан болсо, мен мына видеонун описаниясына астына калтырып коем, мен информацияны группага кошулуп, ошол жака чалып жазып, кимде ким машина болгон болсо ошол жака жазыңыздар, кимде ким выкуп кылган болсо ошол жака тоже жазсаңыздар болот. Себептен тоже чалып атат адамдар, чалып сурап атат. Кандай машина, кандай аренда алсам болот, эмнени алсам болот деп. Эми өзүм билишим ченемде полный совет берип атам. Анан еще кимде ким парк издеп жаткан болсо, туугандар, кимде ким ошо паркка кошулуп жакшы бир парк издеп аткан болсо, мен сиздерге миллион паркын сунуштайм, туугандар. Бул парк 2% алат.
жана саламдаш иретинде сиздерге биринчи кошулганыңыздарда 200 сом кошуп берет. 800 сомду 300 заказ кылгандан кийин сиздердин багышыңызга дагы салып берет. Миллион паркына кошулуп, миллион сом иште деп айтмакчымын. Өзүм ушул паркта иштейм. Коэффициенттер жакшы эле жанап атат. Заказдар жакшы эле берип атат. Өтө сонун. Ошон үчүн барыңыздарды ушул паркка кошул деп сунуштайм. 0702 60 55 60. Жана группадан кошулгула, плюс электро менен электро эместин плюс минустарын жазып айтып кеткиле деп эме кылсаңар. Алекет. Жазган болсоңор жазгыла. Мен ошол жөнүндө эртең конкретно бир 5 мүнөт, 6 мүнөт, 7 мүнөт, 10 мүнөттүк видео болсодан тартып, ошол жөнүндө толук бир видеону чыгарайлы туугандар. Барыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик. И жакшы кефтер жана жакшы заказдар болсун барыңыздарга.